Сиздердин баарыңыздар ошол тургандан кийин Жергиликтүү тургундар бир нече жылдан бери шаардык мэрияга кайрылып жол көйгөйүн чечип берүүнү өтүнүшкөн. Жай айында курулуш иштери башталып 2 чакырым жол толук аяктап ишке кирди. Фери көчөсүнөн Ылдый Элебесова, Тоголок Молдо көчөсүнүн батыш тарабынын тротуарлары жаңыланып, жолдун туурасы кеңейтилди. Турак үйлөргө жакын жерлер асфальттанган. 38 жылдан бeri жашайм. Биздин көчөбүздүн акыбалы аябай начар эле. Азыр ушу Кудай буйруса, ушу көчөбүздүн насырышын кылып атабыз. Көчөбүз куттуу баяндуу болсун. Биз эл ушу же көчөнүн атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мына ушул Элебесова Дачный көчөсүндө номер 21 балдар интернаты бар. Бир топ жылдан бери чечилбеген жол көйгөйү аларга дагы кыйынчылыктарды жараткан. Жолдун абалы аябай начар болчу. Элдер көп жылдан бери титулга кирип жазат бергиле деп кайрылуу андан көп эле. Андан тышкары Дачный көчөсүндө номер 21 кулагы начар уккан спец интернат бар. Ошол экинин балдардын баары да ушул көчөдөн өтүп барышат. Элебесова көчөсүнө түшүп калды. Бирок муну менен шаардын социалдык маселеси чечилип калган жок. Асфальттоо, ремонт иштери улана бермекчи. Үстүбүздөгү жылы жергиликтүү бюджеттен жолдорду оңдоого 800 миллион сом бөлүнгөн. муну улантышыбыз керек. Эмки жылы улантып эмес, эмки жылы көбөйтүшүбүз керек. Биз ошон үчүн эмки 23-жылдын бюджетин караганда ушу көчөлөрдүн баарын киргизебиз. Мына кай жерге барсаңыздар, мына мектеп бүтсө жанында бала бакча жок болуп атат. Момундай жол салсаң эмки көчөдө ушундай болуп атат да. Эми чекесинен чечип башташыбыз керек. Эмки жылы бул жолдун ремонтундагы, финансысындагы көбөйтүшүбүз керек. Бишкек шаарында эле быйыл 175 километр же 60тан ашык көчө оңдолду. Кытай грантынын эсебинен курулуп жаткан жолдор 3 этап менен ишке ашууда. Кийинки жылы бир канча көпүрөлөр менен чоң көчөлөргө чыкчу жолдор кошулуп, шаардагы унаа тыгындарын көйгөйүн чечүү пландары каралган. Сүйнай Тагайева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.